Балдар, аралыктан окутууну улантабыз. 10-класс алгебра жана анализдин башталышы сабагы. Тема: жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктарды чыгаруу. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктарды чыгарууну үйрөнөбүз. Тригонометриялык барабарсыздыктардын чыгарылыштарын сүрөттөп көрсөтүү менен таанышасыңар. Бул жерде биз y барабар синус x деген тригонометриялык функциянын графигин көрүп турабыз. 0 деген чекитте өтүп атат. Анан кийин барабарсыздарды чыгарып атканда эми ушул функциянын касиеттерин дагы эске алабыз. Тригонометриялык функцияларда камтылган барабарсыздыктарды чыгаруу эреже катары төмөндөгүдөй жөнөкөй барабарсыздарды чыгарууга келтирилет экен. Синус x чоң же барабар aдан, синус x чоң a, косинус x чоң же барабар a, косинус x чоң a, синус x кичине a, синус x кичине же барабар a, синус x кичине a, косинус x кичине же барабар a, косинус x кичине a. Бул жерде a саны эмне болуш керек дайыма? Минус 1ден кичине болгон учурларды карайбыз. Андан кийин a минус 1 менен плюс 1дин ортосунда болгон учурлар болот. Андан кийин a плюс 1ден кичине болгон учурлары кездешет, мисалдарды чыгарып атканда. Эми карайлы. Косинус x мына чоң a. Мында барабарсыздыктын чыгарылышы бирдик айланада кайсыл аралыкты камтыйт? Ал үчүн мына биз теңдемелерди чыгарганбыз да, ошол экилерди сыяктуу эле мына минус арк косинус a плюс 2ден pn кичине x'тан a x кичине арк косинус a плюс 2 pn n z'ке тиешелүү болот. Эгерде мына бул жерден a косинус x aдан чоң болсо, анда анын чыгарылышы мына p чекити арк косинус a деп турат. Анан p чекити минус арк косинус a деп турат. Чыгарылышы мына могул жерде камтылган болот экен. Карагыла. Кызыл менен көрүнүп турат. Синус x-тыкын карайбыз. Синус x-тыкы чыгарылышы мынакей. Эгерде синус x aдан чоң болсо, анда чыгарылыштарды төмөнкү жерде болот экен мынакей. p чекити p минус арк синус a, p чекити арк синус a болот. Барабарсыздын чыгарылышы мынакей жогору жакта болот. Бул бирдик айланада көрсөтүлгөндө. Так, эми бул жерде карайлы. Арк косинус кичине aдан. Aдан кичине болсо, анда карайлы. Чыгарылышы мына ошол эле чекиттер айлананын бул жагынан баштап бул чекитке чейин болот чыгарылышы. Синус x кичине aдан болсо, карайлы мынакей. Мунун чыгарылышы төмөн жакта болот. Бул жерде эгерде a эмеден синус x-тан чоң болгон учуру. Бул жерде a кичине болгон учуру. Эми мисалды карап көрөлү. Мына синус t чоң 2ден 1ден. a 2ден 1ге барабар экен. Демек a 1ден кичине болот да. Синус t чоң 2ден 1ден. Синус x чоң aдан. Анда арк синус плюс 2 pn жана формуланы колдонобуз. Кичине же барабар x, а x кичине же барабар p минус арк синус a плюс 2 pn. Формулага коебуз. 2ден 1ди койдук. Качан 2ден 1ге барабар арк синус? 6дан p'ге. Бул мезгили. Андан кийин p минус арк синус минус 6дан p плюс 2ден pn. Эми буларды чыгарабыз. Бул жакта жалпы бөлүмгө келтирип койсок 6дан 5 пи.
Бул жагында болсо 6-дан пи. Ушул чекиттерди бирдик айланада табабыз. Карайлы. Бул жерибиз 30 градус 6-дан пи. А бул жерибиз 90, андан кийин 60, 150 градус, Мына могул экинчи чекитти карайлы. Барабарсыздыкты эмнеде атат? Синус Т чоң 2-ден 1-ден дейт. 2-ден 1-биз бул жерде турат да. Демек, жообу мына могул эки аралык болот экен. Жообун жазабыз. 0-дон пиге чейинки аралыкты айтып аткан да мынакей. 0-дон пиге чейинки аралыкта Т ушул аралыкта жатат дейт, тиешелүү дейт. Демек, ошол аралыктагы эле жообун жазып атабыз биз. Бул жерде жалпы жообун жазганбыз да 2πn деп мезгилин кошуп атканбыз. Бул жер кайра кайталана берет. А бизге кесинди берилген 0-дон пиге чейин деп. Ошон үчүн биз бул жерден жообун гана бөлүп алдык. Бир гана эки жоопту бөлүп алдык. Жообу 6-дан пиден 6-дан 5 пи болгондо синус Т 2-ден 1-ден чоң болот экен. Экинчи мисалды карап көрөлү, косинусту карап көрөлү. Косинус Т кичине минус 2-ден 1-ден дейт. А бул жерде Тны карайлы. Тнын эмеси тиешелүү экен 2-ден пиден 2-ден 3 пиге чейин. Ушул аралыктагы жоопту эле карайбыз да. Чыгаруу үчүн эмне кылабыз? Формуланы колдонобуз. Арк косинусу менен табабыз. Теңдеме чыгарганда эле барабарсызды чыгарып атканда пи минус арк косинус 2-ден 1 мезгилдерин кошо жазабыз. Жалпы түрүн жазып атабыз да 2πn кичине Тдан кичине 2π минус арк косинус 2-ден 1 плюс 2πn n бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү. Бирдик айланада карайлы мына. Пи минус 3-дөн пи плюс 2π n бул арк косинус качан 2-ден 1-ге барар? Минус 3-дөн пиде. Анан кийин бул жерде кашаларды ачты 2π минус пи деп. Анан арк косинус 2-ден 1-де 3-дөн пиге барабар, анан минус менен минус плюс болуп кеткен. Бул жерде жалпы бөлүмгө келтирип кемиттик. Жалпы бөлүмү 3 минус пи. Бул жерде дагы жалпы бөлүмгө келтирдик. Бул жактан бул жакта пи калган болчу да 3 көгөсү 3 пи болду. Анан бул пи менен пн буларды амалдарды аткарсак 3-дөн 2 пи 3-дөн 4 пи плюс 2 пн мезгилдери кошулуп атат. Кайра биз маселенин шартын эске алабыз. Т тиешелүү каяка? 2-ден пи мына 90 градустан бул жер 270 градус 2-ден 3 пи. Ошол аралыкта гана жообун карайбыз. Анда ошол аралыктагы жообу кайсы болот бул жерде? Т 2-ден пи 2-ден 3 пиге тиешелүү болсо, анда биздин жообубуз 3-дөн 2 пи 3-дөн 4 пинин аралыгында гана ал барабарсыздык туура барабарсыздыкка айланат экен. Т бул аралыктын чегинде гана маанилерди алганда минус 2-ден 1-ден косинусту кичине болот экен. Карагыла, бул жерде минус 2-ден 1 бул жерде турат да. Минус 2-ден 1 деген А бuyakta турат. Ошол учурун көрдүк. Демек, жообу x тиешелүү 3-дөн 2 пи 3-дөн 4 пиге. Эгерде силер бирдик айланада бул радиандык чембердиктерди белгилегенди билсеңер, анда тапшырма, видео сабакты көрүп, мисалдарды көңүл буруп жазабыз. Дептерибизге 151-дин калганы Б, В, Гны үлгүдөгүдөй кылып чыгарабыз, чиймесин чийип. 152-ни дагы ушундай кылып көнүгүүлөрдү аткарабыз. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болгула.